Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандан бери 6 айдан ашык убакыт өттү. Бул убакыт аралыгында аймактарды өнүктүрүү багытында өлкө аймагында бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылды. Бүгүнкү программада Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылына карата аткарылган иштерге токтолобуз. Аталган башкармалыкка облустагы 7 район жана Өзгөн, Кара Суу шаардык архитектура башкармалыктары кирет. Аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган күндөн баштап биз биринчиден өзүбүздүн компетенциябызга ылайык адамдар көп дуушар болгон, мисалга тротуарларды, кечки түнкү жарыктандырууну, ошондой эле мисалга адамдар баса турган жерлерди, жолдорду, арыктарды оңдоп тазалоо жана аларга сунуш берүү да. Ошол себептен биздин башкармалык тарабынан ошол жылдын башында иш план түзүлүп, өзүн башкаруу органдары менен макулдашылып, жылдын айыгына чейин иш план түзүлгөн. Ошол түзүлгөн иш пландын негизинде биз ай сайын ошол тийиштүү өзүн башкаруу органдарына, ошондой эле мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттигине аткарылган жумуштар боюнча маалымат берип атабыз. Биз эмнени кылдык, эмнени жасай алдык? Биз мисалга азыр ачыгын айтканда акча каражатын таап келип, же болбосо бир тийиштүү подрядный организация менен алып келип туруп аны куруп ийген жокпуз. Бирок ошентсе дагы биз негизинен анализ кылып, биз ошондой жумуштарды аткардык да. Мисалга Ош шаары боюнча алсак, биз азыркы учурда чоң 4 көчөнүн бүгүнкү учурда бүт схемаларынан бери даярдап, ошо көчөнүн тротуардын жана ошо көчөнүн чегиндеги арыктын бүгүнкү күндөгү акыбалы боюнча аябагандай жакшы маалыматтарды тактап, анан ошону аткаруу боюнча Ош шаардык мэриясына берип атабыз да. Бул мен ойлойм аябагандай чоң жумуш. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылына карата жана Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы район шаарлардагы жумуштарды көзөмөлдөө менен бирге Ош шаарында алгылыктуу жумуштарды жасай алган. Ош шаардык мэриясынын жана архитектура башкармалыгынын көзөмөлүндө шаар аймагындагы түнкү жарыктандыруу системасы орноп, Ош жарык шаарга айланды. Бул арада жаңы курулуштар долбоорлонуп, жөө адамдар өтүүчү жолдор, арыктар оңдолуп, ондогон мыйзамсыз курулуштар жок кылынды. Мындан тышкары Сулайман тоо боорундагы дарактарга суу чыгарууну да башкармалык колго алып долбоорогон. Региондорду өнүктүрүү үчүн ушул Ош шаарында негизинен ушул жумушсуздукту жоюу максатында ошол чоң ички инвесторлор, ички жана сырткы инвесторлорду тартып келүү менен элди жумуш менен камсыз кылуу алдыңкы максатка коюлган да. Ошол максатта Ош шаарында ошол 7000 жумуш менен камсыз кыла турган атайын ошол тигүү фабрикасынын курулушу болжолдонууда. Бул боюнча дагы биздин башкармалык четте турбастан өзүбүздүн жумушубузду жасап бердик. Башкача айтканда жер тилкесинин планын даярдоо менен тийиштүү ошол эскиздик долбоорлорун карап, ошону шаардык кеңеште, шаардык мэрияда ошол тийиштүү иш кагаздарын даярдоодо биздин башкармалыкта карап турган жок да. Маданият жана маалымат министрлигинин макулдугу менен атайын ушул Сулайман тоонун айланасын ушул тамчылатып сугаруу боюнча долбоор ишке ашты. Бул боюнча биздин башкармалык атайын ошол тийиштүү долбоорун макулдашуу менен ошол инженердик техникалык шарттарын даярдап бүтүрүп бергенбиз. Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгынын карамагындагы райондордогу жумуштар тууралуу айта кетели. Бул Күлчөдөгү 70 соток жерде ээлеген жеңиш аянты толугу менен оңдолуп, гүлдөр жайнап турат. Ал жерде башкармалык архитектуралык кооз көрүнүштү жараткан. Алай районунда көптөгөн мыйзамсыз курулуштар алынган. Жакында эле башкармалыктын жардамы менен Күлчөдөгү базардын эки чети кеңейтилген. Жолго жакын соода түйүндөр алынып, жөө адамдар басууга ылайыкталган жол кеңейтилген. Ал жердеги бүтүн тыгын болгон автоунааларды иретке келтирүү боюнча, анан бул жерде бүтүн багындай өз алдынча курулуштар болчу, соода сатык болду. Тротуарларга соода сатык кылгандарды бүтүн иретке келтирип, өз алдынча курулган курулуштарын бүтүн буздуруп, эме алдык, иретке келтирдик. Эми иретке келип атат. Bundan dağı улантабыз. Бул мына бордюрдун бардыгын красить этилет, башка кылат. Şu элге бир соодага келгенде бир жакшы ыңгайлуу шарттарын
айтып бердик да. Элдердин тыгыны жоголуп, жердеги машиналардын тыгындары жоголуп, эл кеңири басып калды. Болсо мына жерде керек болсо Сөнөкөлдө талбай турган жерлер. Мына көчөнүн ичинде көп көчөлөрдү дагы ишенбесеңер кыдырып карасаңар болот. Сону кылып таштаган, жөн эле жыңайлак жүгүрө турган кылып койгон. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата Араван районунда эрте жазда 20 000 ашык адамды бириктирген көпүрө, ички жолдорго асфальт төшөлүп, түнкү жарыктандыруу орнотулган. Мына азыр өзүңөр көрүп турганда мына көпүрө курулду, жаңы көпүрө. Көпүрөгө кошо биздин мына Черемушка айылыбызга барчу жаңы жолубузга асфальт төшөлүп, жолдун боюндагы дарактар, эскилиги жеткен дүкөндөр бардыгы бузулуп, жолдор кеңейтилди. Жаңыдан тротуарлар коюлду, түнкү жарыткычтар орнотулду. Биздин архитектура тарабынан айыл өкмөткө сунуштар берилди, ошолорду аткаруу боюнча. Айыл өкмөт Араван райондук мамлекеттик администрациясынын колдоосу менен чогуу бул жумуштар ишке ашырылды да, азыр 6 айлыктын ичинде. Араван районунун Борбордук базарында ар дайым башаламандык орун алып, базар унаа жолуна жакын болуп, адам өтүүгө ылайыкталган жол тар болчу. Эми Араван райондук архитектура башкармалыгы тарабынан 40 соода дүкөнү кызыл сызыктан алынып, жол кеңейтилген. Жеңилтикте комоктор бар эле, ар түрдүү. Ошолорду бардыгын соттун чечими менен быйыл жетиштик, быйыл буздурдук. Мына бир жума болду, азыр тазаладык да. Элдердин жүрүшүнө башкасына кичине кеңейип, жакшы болуп калды. Азыр эми алдыбызда турат максаттар. Мына жерде 2 шашылык менен мунаны алсак, ошондо мына базардын алды ачылып, кеңирээк болуп калат жолдорубуз. Араванда архитектуралык пландоо жана кооз эс алуучу жайлар ачылып, эл үчүн кызмат кылууда. Ал эми Каракулжа райондук шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгынын долбоорлоосу менен алыска аймакта биринчи жолу эс алууга ылайыкталган жай курулган. Бул жер өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде брошенный эски бак болуп калган. Бул жерде өзүңүздөр эски бактар болуп, эски мажрумталдар куурап бул жерде солуй баштаган. Мына быйыл мына жашыл дарактар, мына ийне жалбырак. 1200 сомдон Каракулжа айыл өкмөт аркылуу мына өзүңүздөр көрүп турган мына ак кайыңдар бүт орнотулуп, мына жерге фонтан ачылып, мына жерге шам чырактар коюлуп, жана мындай скамейкалар коюлуп, азыр элдерге жаш балдарга мына жайдын жакшы шарт түзүлдү деп сен жаңылбайм. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата Каракулжа районунда 6 айда 5 көчөгө асфальт төшөлгөн. Ага улай эле унаа өтүүчү негизги жолдордун четине тротуарлар орнотулган. Каракулжа районуна салыштырмалуу Кара Суу районунда быйылкы жылы көптөгөн курулуштар башталып, эң негизгиси Кара Суудагы Борбордук базардын маңдайында курулуп жаткан жер астындагы өтмөк. Курулуш өткөн жылы башталып, быйылкы жылдын аягына чейин бүтүү тапшырмасы берилген. Узундугу 12, турасы 6 метр. Бийиктиги 3 метрди түзгөн жер астындагы өтмөк курулуп бүтсө, унаа тыгындыгы азайып, базарга келген жөө адамдарга ыңгайлуу шарт түзүлөт. Кара Суу шаардык архитектура башкармалыгы да жаңы долбоорлору менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кызматташууда. Ноокат райондук шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгынын жетекчилиги Ош Баткен жолундагы кызыл сызыкка чыккан кафе, дүкөн, бат тамактануучу ашканаларды жана башка курулуштарды боздурган. Учурда жолдор кеңейтилип жатат. Курулуш боюнча мыйзамдалган объектлердин бири ушул. Бул жерде красинага чыгарып туруп башкадан документ архитектуралык иш кагаздарын алышты. Анан красинага чыгарып туруп куруп атабыз. Бул Оштона жолу Эгерак маңындагы жол болгондуктан байланыштуу. Мунун проезд часы 28 метр, 3-чү категорияда болуп саналат да. Анан азыр экотең инспекция шаардык мэрия менен биргеликте жүргүзүлүп, ушундай проектлерди башкадан жасап, ишти бүтүрүп атабыз. Жол чети ачылат. Бу жер бузулуп, бир жолу стройка сал жакынлашып ачайлы деп турабыз. Зданиянын баары мына жерде болчу. Ушул жерден кызыл сызыкка кирип салганына байланыштуу өз билемчилик акыбалын бул жака жылдырганбыз. Бул эки этажды зданияда бузулуп, башкадан салынды. Демек жолдор ачылтыр да. Жолдор ачылды.
канча метрге ачылган? Ар түрдүү. Кээ бир жери 4 метр, кээ бир жери 5 метр. Мына. Бул жерден да көрүнүп турат. Мына бул жерден ар жакта көрүнүп турат фундамент. Ушул жерге чейин жылыш керек. Ноғатырон центринде, ошо 38 километрде 18 объект бузулду. 18 объекти 18 объект азыр 19 объект менен мына Эсенбинин коргону турат. Экөө. Алар дагы ошол сметасын түзүп коюшту. Булар да бузганга даяр азыр. Ноокат райондук архитектура башкармалыгы мыйзамсыз курулуштарга бөгөт коюу менен алек болсо, Өзгөн райондук архитектура башкармалыгы аймактагы ички жолдорду кеңейтип түзүү жана асфальттоо менен эсте калды. Район аймагындагы Мырзаке айылында жалпы 20 миңден ашык адам жашайт. Айылда ушул кезде да асфальт басуу иштери жүрүп, ички көчөлөрдүн 50%-на асфальт басылган. Айыл өкмөт 2022 жылга чейин ички көчөлөр толугу менен асфальт болоорун билдирет. Мындан тышкары райондун 70% түнкү жарыктандыруу менен камсыздалган. Жаңы долбоорлор иштелип жатат. Жолдорду асфальттоо боюнча биз керектүү иш кагазын райондук архитектура тарабынан АП-2 долбоор сметаларын даярдап берип атабыз. Ошонун негизинде асфальт иштери жүрүп жатат. Андан сырткары дагы мына көчөлөрдү, ички көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча район боюнча алалыктуу иштер жүрүп атат. Аларды дагы АПУларын, ИТУларын, смета долбоорлорун түзүп берип атабыз райондук архитектура ишканасы тарабынан. Ошонун негизинен азыр район боюнча ички көчөлөрдүн 50-60% бүтүп калды, пайызы жарыктандыруу болуп. Ал эми Өзгөн шаарында биринчи жолу жаңы асма көпүрө курулуп жатат. Анын негизги долбоорун Өзгөн шаардык архитектура башкармалыгынын кызматкерлери иштеп чыккан. Бул элди таң калтырган асма көпүрө быйылкы жылдын сентябрь айында бүткөрүү тапшырмасы берилген. Бул жол салынса, жөө адамдар жүрүүгө ыңгайлашып, негизги унаа жолго жарандар көп чыкпайт. Кызыл сызыктай ашчы мыйзамсыз курулган курулуштарды буздуруп, мына тыгынды Ош Бишкек жолунун астынан Өзгөндөн өткөн үчүн тыгынды азайтуу, автоунан тыгынын азайтуу үчүн биз мынандай асма көпүрөгү куруп атабыз. Элдердин өзүнө жүрүшүнө, машиналарга тоскоолдук кылбай турган кылып, ошо асма көпүрө кылып атабыз. Анан соода борбору кылып атат, реконструкциялап, заманбап болуп, акыркы заманбап материалдар иштелип, бар жогу экскаватор менен в общем 3 этаж ошонун жеринде чоң соода борбору бүтөт Кудай кааласа. Быйыл сентябрь айына чейин көп иштер бүтүп. Өзгөн районунда жана шаарында бардык үйлөргө бир түз берүү долбоору иштелип, ири курулуштар башталуу алдында. Биз бүгүнкү программада Ош облусундагы аймактарды өнүктүрүү жылына карата аткарылган жумуштардын айрымдарына гана токтолдук.